Балдар, бүгін силер менен мен эмне үчүн фейк баттар айт жана эл ага тез ишенет деген темада ой бөлүшкүм келет. Анда эмесе баштадык. Фейк англис тилинен которгондо жасалма, фальшивка деген маанини түшүндүрөт. Мындайча айтканда, атайын бурмаланган жаңылыктар. Фейк калп, жалган жаңылык. Ал сөзсүз эле жаңылык басылмасында жарыяланышы шарт эмес. Бул чагымчылык кылган сүрөт, аудио же видео болушу мүмкүн. Алар коомдо кызуу талкууга алынып, уудуу жаратышат. Кээде бул талкуулар адеп акылактык чектерден чыгып кетет. Жалган маалыматтын тез таралышынын сыры бул эмоциянын көп болушу. Ошондой эле фейк жаңылыктар адамдардын аң сезиминде ушундай болушу ыктымал деген түшүнүктөр бекемдейт. Фейк жаңылыктар соц тармактарда ишенимдүү маалыматка караганда 70% тезирээк тарайт. Адам дүрбөлөңгө түшүп жатканда, тынчсызданганда жалган маалыматка оңой ишенет. Мына ошондой жалган маалыматтардын бирөөн мисал келтире кетсек. Бишкек, 17 март. Бүгүн түнгү саат 11-ден таңкы 5-ке чейин Бишкек шаарын тик учак менен дезинфекция кылуу үчүн дары чачышат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Белгилей кетсек, маалымат мессенджерлерге тарап, анда саат 23-дөн тарта таңкы саат 5-ке чейин тик учак менен дезинфекция жүргүзүлгөндүктөн терезе менен балкондор жабык болууну керектиги кабарланган. Бирок Спутник агенттиги башкы штабка кайрылганда маалымат жалган. Эч кандай тик учак чыкпайт. Эч кандай дезинфекция жүргүзүлбөйт деп билдиришти. Ушинтип, фейк маалыматтар көп тарап жатат. Чын маалыматка караганда жалган маалымат желдей тарап, анын кесепетинен жапа чеккен жарандар арбыды. Буга байланыштуу көп мамлекеттер фейктер менен мыйзам аркылуу күрөшүүгө өттү. Кантип? Анда жооп издейли. Албетте, алар эгер ким фейк маалымат таратса, айып пулдун түрлөрү каралган. Ошондой эле алардын өздөрүнүн веб-сайттарын бийлик жаап салууга укуктуу. Мына ошондо фейк материалдарды алар таркатыша албайт. Чынын айтыңызчы, сиз WhatsApp же Telegram мессенджерине келген аудио, видео же текстти аягына чейин окуйсузбу? Ар бирибиздин телефонубузга жок дегенде күнүнө бир маалымат келет. Биз аны балким бул башкаларга кереги тийип калышы ыктымал деп группаларга ойлонбой эле бөлүшүп коебуз. Ушундай жол менен фейк жаңылыктар дагы тездик менен тарап кетет. Ошондуктан, окурман, фейк жаңылыктардын 50%-нын калп экенин Google издөө кызматын колдонуп 5 мүнөттүн ичинде аныктаса болот. Жаңылыктын аталышын жазып, ал жерге жаңылыктын жанына фейк деген сөздү кошуп коюу керек. Балким бул жаңылык калп экенин аныктап, бул тууралуу жазган болушу мүмкүн. Ошондуктан жаңылык жазган сайттын интернет дарегине көңүл буруу керек. Эгер мурда көп белгисиз болсо, ал эми интернет дареги түшүнүксүз тамгалардан, белгилерден турса, анда бул жаңылык 99% учурда фейк болуп эсептелет. Бул жаңылыкка ишенбөөбүз керек. Эгерде сиз фотофейкти жаңы Google Chrome браузеринде аныкташ үчүн курсорго сүрөттү коюп, жүгүртмөнүн оң баракчасын басып, Google'да сүрөттү издөө деген функцияны тандоо керек. Бул жол менен сүрөттүн түпкү нускасын, тартылган жерин, датасын сиз аныктай аласыз. Ошондо сиз бул фотофейктин жалган экендигин, жалган маалымат экендигине толук ишенесиз.
Эгерде сиз видеонун калп чынын аныкташ үчүн же болбосо ошол видеону билгиңиз келсе фейк экендигин, анда сиз YouTube Dute Viewer деген тиркемени колдонсоңуз болот. Мында видео сүрөт түрүндөгү көптөгөн фрагменттерге бөлүштүрүлүп, ар бир сүрөт боюнча изделет. Сиз ошонун жардамында ушул видеонун жалган экенин аныктай аласыз. Ал эми сизге коомдук тармактардагы фейк аккаунт кимдин кызыкчылыгында иштеп жатканын сиз билгиңиз келсе, анда сиз Stockscan.com сайтынан аныктай аласыз. Бул жерден сиз жалган маалыматтарга толук күбө болосуз жана ишенбөөгө аракет кыласыз. Ошол жалган маалыматтын булагын текшерип туруудан эч качан эринбеңиз. Анализге убакыт бөлүңүз. Алган маалыматтарыңызды бир нече булактар менен салыштырып, текшерүүнү унутпаңыз. Жалган маалыматтарды чындыктан ажыратып билүү үчүн билимди, тажрыйбаны өнүктүрүү керек. Андыктан ар бир адам, ар бир кесип ээси өз милдетин так жана таза аткарса демекчимин. Ушунда сиз фейк маалыматтарга эч качан күбө болбойсуз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.